36 жаштагы мугалим Питер Табичи дүйнөдөгү эң мыкты мугалим деп табылып, $1 миллион сыяк алды. Индиялык ишкер Сани Варкейдин кайрымдуулук уюму 2015 жылдан бери дүйнөдөгү эң мыкты мугалимди тандап келет. Бул жылы $1 миллион алгысы келгендер көп болуп, сынакка 179 өлкөдөн 10 миңге чукул адам катышса, Табичи алардын ичинен билими, аракети менен айырмаланып жеңишке жетишкен. Сыякынын берилиши Бириккен Араб Эмирлигинин премьер-министри жана вице-президенти Дубайдын башкаруучусу Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум тарабынан көзөмөлдөнгөн. Табичи Кениядагы айылдардын бириндеги орто мектепте табигый илимдер боюнча сабак берет. Алардын окуу борборунда бир гана компьютер бар. Ал эми бир мугалимге 58 окуучу туура келет. Баштапкы учурда жеке престиждүү мектепте иштеп, бирок кийин жашоо турмушу начар балдарга сабак өтүү чечимин кабыл алган. 7 жыл мурун ал кечил болуп, тапкан каражатынын 80% жардамга муктаждарга бере баштаган. Биздин мектепте заманбап лаборатория болушун каалайм. Ошондой эле жергиликтүү тургундарга жардам бере турчу долбоор жасагым келет. Мисалы, үйдүн жанына жей турган өсүмдүктөрдү өстүрсөк болот. Мен төрөлгөн жерде жакырчылык күч, тамак аш өтө аз. Табичи бош убактысынын көбүн балдарга арнайт. Сабактан сырткары спорт менен алектенип, окуучуларга оюн зоог уюштуруп, аны менен бирге заманбап техникалык каражаттарды жасоого үйрөтөт. I am a maths and physics teacher at Geriko. Мында кыздар балдар абдан ынтызарлык менен билим алышат. Мугалимдин айткан сөзүн кунт коюу угуп, өтүлгөн сабактан сөзсүз түрдө жыйынтык чыгарууну адатка айландырышкан. Балдардын билим алуусу үчүн иштеген мугалим үй бүлөдө кыз балдарды эрте күйөөгө бербөө үчүн алардын ата-энелери менен түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Ошол себептен окуучуларга тең укуктуулук боюнча көптөгөн тренингтерди кез-кезден өткөрөт. By encouraging my students to participate in. Бул балдардын көйгөйү акча эле эмес, көбүнүн ата-энеси жок. Африка эми жаш, илимпоз, инженер дүйнөнүн 4 тарабынан аты таанымал ишкерлерди чыгарат. Араларында кыз балдар да болот. Кыйынчылыктарга карабай окуучуларым эл аралык сынактарда жеңиштерге жетишип жатат. Менин жеңишим окуучуларыма таандык. Бул айылда чакан гана окуучу билим алат. Алар Табичидей мугалими бар экенине абдан бактылуу. Мугалими дүйнөдөгү эң мыкты окутуучу намын багындырганына кубануу менен кабыл алышып, таттуктуу деп эсептешет. Биздин мугалимибиз абдан жөнөкөй, сабакты кызыктуу өтөт, өз агабыздай мээрим төгөт. Ошондуктан биз сабакты такыр калтырбайбыз. Ал келгенден бери көп нерсени үйрөндүк. Алган сыйлыгы жемиштүү болсун. Агай көп нерсеге татыктуу, сыймыктанабыз. Табичи ар бир күнүн изденүү, балдарга көп нерсени үйрөтүү менен өткөзөт. Ал мектептеги эң маанилүү кубулуш, эң үлгү болорлук сабак, эң жандуу мисал.